Бул Ош шаарынын тургундарынын онлайн кайрылуу картасы. Ноябрда түшкөн арыз даттануулардын көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөр жакшы жылыбай жаткандыгы боюнча жазылган. Отопление жок. Электр энергиясын туура эмес эсептөө. Алсыз жылыткыч. Ош шаарынын ТЭЦ кызматкерлери коррупционерлер. Мындан улам биздин чыгармачыл топ Платов Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынан кабар алдык. Буквально 10 күн мурун эле антибиотик алып бүттүм, курс дагы башталды. Ошол эле воспалительный процесс. Бактыгүл Миңбаеванын батири 2 бөлмөлүү. Суук түшкөндөн бери 4 баласы менен баары бир бөлмөгө жатууга аргасыз болушууда. Айтымында жылуулук берилгенден бери үйү жакшы ысыбайт. Мисалы үчүн жайдын күнү светке ашып барса 200 сом төлөсөм, азыр кечээки счетум 475 сом келди. Потому что кошумча обогреватель иштетем, балдарым майда. Ошого карабай влажность ошончолук болот, тынбай ооруйбуз. Мына азыркы тапта өзүм буквально 10 күн мурун эле антибиотик алып бүттүм, курс дагы башталды. Ошол эле воспалительный процесс. Балдарым да тынбай ооруйт, азыр аптечкамда көрсөтөм. Эми жылуулук мындай обидно то, что счет келет, за воздух төлөгөндөй болуп атабыз. Бактыгүл айымдар атайын мондай үй жылуу болуш үчүн отопление орнотушкан, бирок бул жетишерлик жылуулук бербей, мурдагыдай эле үй мелүүн алкакта болуп турат. Жумагүл Назирова да көп кабаттуу үйдө жашайт. Учурда жылуулук жакшы иштебей жатканынан улам кошумча жылыткычтарды колдонуп, электр энергиясына 2 эсе көп төлөшүүдө. Полноценный берсе жакшы болот эле. Кышында болсо баягы 700дөн ашкандан кийин двойной эсептелген экен свет. Кээде көп эле төлөп калабыз да. Аны ошону бир чечип берсе жакшы болот эле. Мындай кандай эмне үчүн ушунча жылуулук берип атса дагы биздин үйлөр ысыбай атат. Ошону мен билбейм да кандай экенин. Анан балдарым ошо сууктун немесинен кээде грипп болуп неме болуп калат. Садикке барбай калышат. Жылуулук камсыздоо ишканасы өзүнүн карамагындагы абоненттарды жылуулук менен толук камсыздап бүткөнүн билдирет. Бирок кээ бир көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүндөгү жылуулук өткөргүч түтүктөр көп жылдан бери оңдолгон эмес. Ошондуктан ушундай көйгөйлөр жаралууда деп түшүндүрүштү. Биз ысык сууну ошо подвалга, элеваторго чейин гана алып барып беребиз. Калганын ошо жителдер өздөрүнүн жеке менчиги болуп эсептелет. Өздөрү оңдош керек. Азыркы күндөрү мындай болуп, мына Юго Востокто ошо анардын өзүндө 15-үй толугу менен өздөрү элдер пул чогултуп, мэрия 50% жардам берет. Ошолорду алып оңдогондор ысып калып атат. Азыр аэропортто 4 үйдө ошондой кылып элдер өздөрү оңдоп алышты. Азыр өтө жакшы. Ал жактарга барып неме кылсак, отопление жакшы берилип атат. Ош шаары жылуулук камсыздоо ишканасы жана жылуулук электр борбору ишканалары жылуулук менен камсыздайт. Калаада социалдык мекемелерге жана көп кабаттуу үйлөргө жылуулук 5-ноябрдан тарта толугу менен берилип баштаган. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.